Саламатсыздарбы, урматтуу Бакай Ата айылынын тургундары. 22 марттан баштап өлкөбүздө өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Анын ичинде мына Бакай Ата айыл өкмөтүндө да киргизилип атат. Анын негизинде барыңыздардан суранып кетерим, өз ден соолугуңуздарды карап, үйдөн чыкпоого, тазалыкты карап, ушу балдарды да көчөгө чыгарбооңуздарды суранып кетер элем. Биздин өкмөттө 24 саат нөмөт бөлүмү түзүлдү. График боюнча тизме коюлду, балдар отурат. Андан тышкары үйүңүздөрдө отуруп Бакай Ата KG сайтынан так маалыматтарды алсаңар болот.